Контейнерлердин үстүнө абесели да эгиз. Кыргыз-тажик чек арасында болуп өткөн куралдуу жаңжалда Аксай айылынын тургуну Буамир апанын да үйү күйгөн. Анын ордуна мамлекет жаңы турак жай салып берди. 4 балалуу апа бүгүн жаңы үйгө кирип кубанып турган чагы. Анын үй бүлөсү буга чейин убактылуу Баткен шаарында жашап турду. Заманба жакшы салынды. Эми Аллага шүгүр, мамлекетке дагы шүгүр. Шунча колдоп, талага таштап койбой элди кичине болсо ham жүрөгүнү жылытарлык мээрим менен ушундай үйлөрдү бүтүрүү алды бүттү. Эмди мына кышка жакын болгондуктан суукта эки жактан салады жалдап келип, бар эмелерин барынча аракет кылып бүтүрүштү. Эми ошо каргашалуу окуя болду, айла жок. Мунан бияка дагы чегераны өтө бекем карасындар, биздин суранычыбыз биздин чоңдордон, президенттерден, УКМК башчысынан. Чек арадагы акыркы окуядан соң жүрүп жаткан калыбына келтирүү иштеринин алкагында бүгүн Аксай айыл өкмөтүндө 20 турак үй бүтүп ээлерине тапшырылды. Ошондой эле Миңөрүк айылында 6, Карабак айылында 4 үй бүттү. Бул күнү үй ээлерине мамлекет тарабынан 100 000 сомдон акча каражаты да берилди. Белгилей кетсек, буга чейин да 15 турак үй пайдаланууга берилген. 30дан ашык компания иштеп атат. Основном бүгүнкү күндө иштеген строителер ушул Баткен областынын ушул куруучулары. Ошолор куруп бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп тургандай декабрь айында президентибиз келип өзү жаңы ачылышын кылып кеткен. Мына калган ачылыштарын акырындап менен жасалып келип атат. Бүгүнкү күндө 45 үй аягына чыгып, мына бүгүн дагы ачылышы болуп атат. Күнүгө үйлөр бүтүп жатат. Кээ бир элдер келип жашагандар дагы болуп жатат. Кээ бирөөлөрү үйлөрү бүткөндөр айтып жатат, биз күн ысыганда баралы, анткени биз башка жака жайлашып калдык депчи. Биз ага дагы уруксат берип жатабыз. Бүгүнкү күндө курулуш иштери өз тартибинде жүрүп жатат. Буйруса мен ойлоймун 1 мартка чейин жалпы биз бүтүшүбүз керек. Анткени 1 марттан баштап биздин Баткен областыбызда аба ырайы да жакшы болуп калат дагы, элдердин баары 1 мартта өз үйүнө кирип, өз тиричилигин башташ керек. Былтыр сентябрь айында болуп өткөн Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Лейлек районунун Жаңы Жер айылы да олуттуу зыянга учураган. Учурда күндүн ызгар суугуна карабастан калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Орозбек Баратов Лейлек районунун Жаңы Жер айылындагы калыбына келтирүү жумуштарында бригадир болуп иштеп жатат. Анын айтымында учурда үйлөрдүн 70% бүтүп калган. Биздин бригадабыз 9 кишиден 3-өөнү бүтүрүп калды, бүттүк да, 3 үйдү бүттүк. 70%-га бүттү. Төлкө ичи калды. Айнек эшиктеринин бардыгын бүттүк, штукатурка бүттү. 30%-ини Кудай кааласа, күн жакшы болсо бир 20 күндө бүтүп калабы, ушуна бүтүп калат да, күлүч до күлүчкөчү. Эми азыр мынау кыштын абасы кургабай жатат да. Печкасыны куруп, ушу 21 айга жетет да, 1 айга барат да, Кудай кааласа ушу мартка жетпей бүтөт да. Лейлек району боюнча каргашалуу окуяда 100 үй күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Азырынча пайдаланууга бериле элек. Лейлек районунда азыр ошо 4 капиталдык ремонт иштери жүрүп атат, бүтүп атат. Анан калган 100 үйдү иштери жүрүп атат. Лейлекте 100 үйдүн курулуш иштери бир калыпта кетип атат. Булар бардыгы ошол бир убакытта 100 үйдү дагы бир убакытта тапшырабыз деген ошо подрядчиктердин ниети бар. Азыр ошо 100 үй баары бирдей 70%-га бүтүп калды да. Эми ал 100 үй бир берилет да. Эми азыр Баткен районунда 33 субподрядный организацияга берген. Аларда тез бүткөндөрдүн себеби 5 үй, 6 үй, 3 үй, 2 үй алгандар бүтүрүп тапшырып атат. Аларда дагы чоң компаниялар 30-50 үй алган компаниялар бар, алардын иштери бирдей кетип атат. Эске салсак, Кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда жалпы облус боюнча 422 үй күйүп кеткен. Айжамал Абдыкарова, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.